чымтоо. Önce kişilik ballarga үйдүн ичүүсүндө турмушка чыкпайбыз дешет. Окуучулар да мондой болот да, айтат да баягы. Жолугушууга чыксам, эме үйүң вокзалбы, аэропортпу, түшүнбөй атам, мен аэропорттон алыс жашайбыз дейби. Аэропорт дегени үйдүн кичинекей баласыңбы, тууган уругуңбы, учактар айланып келип коно бергендей, эме автобустар келип айланып эле кире бергендей. Ушундай үй бүлө, чоң үй бүлө болсо мен ал жакта кызмат кылбаймын, кызматчы эмесмин деген термин. Ушундай дагы бир коркунучтуу терминдер бар, азыр айтып берем. Үйүңөрдө ит бакпайсыңарбы, үйүңөрдө овчарка жокпу дегендер бар. Бул деген үйүңдө энең жокпу деген сөз да, мына айтканда. Же кичүү баласы эмессиңби деген маселе бул. Ушундай бир терминдер бар азыркы жаш эже карындаштарда, Кудай сактасын, эми бул бир коркунучтуу нерсе. Демек, кайсы эже карындашым мен кичүү балага турмушка чыкпайм десе, куттуктайм. 25-тен ашасың буйруса. 30-га чейин бир нерсе кылып чыгып кетерсиң, 30-га деле жетип калышы мүмкүн. Кичүүсү, ортончусу, чоңу адам керек сага, статус эмес, адам керек. Ойлоп коем да, ошол үйүнүн кичүүсүнөн турмушка чыкпайм дегендерчи. Бул ушул конок тоспогондон эмеспи депчи. Мисалы үчүн кыргыз изилтени конок тоскон да. Мен мондос. Бирок кийин конок тосулбай калды үйгөчү. Өтө эле кафегечи. Ойлоп коем да, ошол үйгө конок тосуп, мурун кыз келиндер, ошо идиштерди жууп, чарларды жууп, тамактарды бошоп силерге жаштар. Ошондой болушкан да. Азыркы ушундай бир өнүккөн заманда эркектин жумушу жеңилдеби, аялдын жумушу жеңилдеби? Чынын айткыла. Аялдар кыйын да, төрөйт, тазалайт, жуат, үйдө турат, кыйын, тинтет. Ишенип койгула, илгери кандай эркектер үчүн кыйын болсо, азыр андан да кыйын болуп атат эркектерге. Мурда жеңилирээк болчу, азыр кыйын болуп атат. Аялдар үчүн кайра 100% жеңилдешүү болуп атат. Азыр колдо кир жууган аял таппайсыңар. Күндү чырак кылып издесең дагы дээрлик 99% үй бүлөдө 99 үй. Квартирант батирде жашагандардын бардыгында эмне бар? Кир жуугуч машинасы бар. Ким колдо жуат? Ким колдо жууп отурат айтсаңар? Азыр дээрлик бир жарым 30% да балким үйүндө идиш жууа турган немеси бар, машинкасы бар. Керек болсо баягы эмени картошка менен сабызды арчып салып коет экен, тамак бышырып берип коет экен. Робот бир нерселер бар экен. Туурабы? Өзү тазалайт робот. Кайсы аялдын жумушун айтып атасыңар бар, белиңер бекчейип, көзүңөр чикчеген. Кайсы жумуш бар? Азыр аялдар эмне жүгөрү айдап атабы, же жүгөрү чабып атабы, же орок оруп атабы, мал кайтарып атабы, кайсы аял болуп атат? Билбейм, мен бир айылда гана кылбаса, дээрлик айылдагылар деле кылбай калды. Менин туугандарым бар айылда, нан жаппай калды, нан жаппайт. Илгери биз айылга барганда сонун тандыр нандар болчу эле. Жок, азыркылар элесиңер 300-200 км район центринен нан алдырып жашат. Мен ошолорго айткым келет да, аялыңды эле бошотуп эле кой берип эле жүрүп, мындай ажырашып эле кеткиле. Жөн эле студент болуп эле жүрө бер. Квартирансың да, мындай айтканда, аялың тамак сага ысык нан бышырып бербесе, мындай айтканда да, не кереги бар дегендей да. Эми албетте бул аял ошол нан бышырыш үчүн эле керек деп ойлоп калбагыла. Болгону аялдын жумушу аябай жеңилдеп кетти да. Кыларга иши жок, эми эркегине аралаша баштады азыр. Эркек не жейт, не ичет, каяка басат, каяка турат, ким менен жолугат, мындай болбойт. Кыларга иши жок. Азыркы аялдардын салмак алып кетүүсү, стресс болуусу, депрессиясынын бардыгы жумушу жоктуктан. Турцияда бир жаңы изилдөө чыкты. Сайттан деле карасаңар, интернеттен чыгат. Үй тиричилигин кылган аялдардын өмүрү 4 жылдан 7 жылга чейинби ушундай узарат экен. Неге узарат? Анткени ал стресс, депрессия болбойт баягы. Иш кылып жүрүү эле, мээде топтолгон бүт буктар бүт баары чыгып кетет. Ден соолугуң чыңды. Башка бирөө жашасын көргөнгө Вактың жок сенин. Бизде азыр ушул комфорт жашоо бузуп атат го дем. Ооба. Жеңил жашоо үй бүлөлөрдү бузуп атат. Оор жашоо болсо жакшыраак болот. Аял көчөгө чыгып иштесе болот. Болот, неге болбосун? Шарият эч кандай тийип салбайт. Албетте шарият мыйзамдын чегинде иштесе болот. Болгону биринчи үй бүлө, анан экинчи жумуш болуш керек. Бизде мындай биринчи жумуш, анан үй бүлө. Анда жумушуңда бактылуу болосуң, үйүңдө бактысыз болосуң. Бизде мындай да, биринчи жумуш, анан үй бүлө, биринчи шеф, анан күйөөсү. Ооба. Биринчи жумуштагы шефи биринчи орунда турат, анткени ал акча берет деп комментарийлерин окуп атам. Жолдошум мага не берип койду дейт. Мага шефим айлык берип атпайбы дейт. Жолдошуң сагачы эч нерсе бербегенде дагы бир чоң нерсе берип атат. Сени эрсиз катын деген бир жалгыздыктан чыгарып атат. Нам берип атат, мындай айткандачы. Башканы айтпай эле коелу да. Башканы айтпай эле коелу. Ал сага бала берип атат. Же сен кечирим сурайм да, баягындай күлгө оонап эне болуп атасың. Кантип эне болуп атасың сен? Айтсаң. Балдарың ата деп атат ошо жолдошуңдун айынан. Ата деп атат. Сени апа деп атат, эне деп атат да. Дагы жолдошуң не берсин? Сенин шефиң ата болуп берип атабы? Не кылып берип атат? Болсо тыйым берип атат, башка эч нерсе бербейт. Дагы бир нерсеси жолдошуң сага сооп берип атат.
чексиз сооп берип атат. Сени аял кылып алгандыгынан, ошол иштерди бергендигинен, ошол ишти кылсаң Аллах Таала тарабынан сага сооп алып берип атат жолдош. Дагы не берсин жолдош? Мисалы да. Ошондой эле аял деле бизге чоң сооп алып берип атат. Биз аны баксак, Алла бизге сооп берип атат. Аялдар да бизге не берип атат? Аталык статус берип атат. Карт бойдок деген, халастойлук деген азаптан чыгарып атат аялдарыбыз бизди. Эки тараптан тең айтайлы. Түшүнүктүбү? Демек, биз бул нерселер тилекке каршы көрүнбөй калды. Азыркы жаштар жана материалист болуп кетти, капиталист болуп кетти, билбейм. Накты көрөт дагы, баягы көздөн кайып болгон соопту жокко чыгарып калды. Бул мусулманчылыкта маселе жаратат. Биз мусулманчылыгыбыз өзү ушул нерсе, көрүнбөгөн нерсеге иман келтиришибиз керекпиз. Сооп көрүнбөйт да. Ошону үмүт кылып, сабыр кылып жашашыбыз керекпиз. Азыркылар соопту кечирип коюп, мага доллар берсин, франклин берсин болуп калды да. Ошо берген адам мыкты адам, бербеген бул мыкты эмес. Бул берип атпайбы, багып атпайбы десең, бул милдети да дейт. Сенин иш берген адамың да сага акча беришке милдеттүү.